Акыркы жаңылыктардын алдында кыскача тааныштырабыз. Америкада тууралуу куру сөздөрдү сүйлөгөн Тилек Маткуреневди УКМК тизгинин тартып кармады. Бул жигитти азыркы учурда кандай жаза күтүп турат? Мунарбек Сейитбек уулуну куттуктап койсоңуз болот. АКШда өтүп жаткан турнирде алтын медалга ээ болду. Ырчы Нурлан Насип туура кылды деп ойлойсузбу? Костюмун ыргыткандан кийин жаш кыздар костюмду талашкан видеосу талкууда. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө. Видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстандын жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Фамилия, имя, отчество? Ахмат Кудайберген уулу. Год рождения? 86. Уроженец? Кочкор. Мунарбек Сейитбек уулу АКШнын Колорадо штатынын Пуэбло шаарында өтүп жаткан 2025 USA Boxing International Open эл аралык турниринде алтын медаль утту. Финалда кыргыз мушкери америкалык Жеремия Муноз аттуу мушкер менен кескилген. Казакстанда 7 килограммдык ымыркай төрөлдү. Костанайдагы перинаталдык борбордо 7 килограмм салмактагы ымыркай төрөлдү. Бул тууралуу Закон Казакстан жазды. Салмагы дээрлик 7 килограмм, бою 60 сантиметрден ашкан ымыркай үй бүлөдө 3-чү бала болуп төрөлдү. Баланы үйдө 3 жаштагы эгиз эжелери күтүп жатышат. Мындай төрөл адистерден өзгөчө көңүл бурууну талап кылат. Учурда эне менен ымыркай өздөрүн жакшы сезип жатышат деп билдиришти перинаталдык борбордон. Сүрөттө жаңы төрөлгөн бала акушердин колунда. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону 8977 750 46 38. Биз менен Нурлан Насиптин костюмун талашкан күйөрмандар. 19 апрелде белгилүү ырчы Нурлан Насип чыгармачылыктагы 15 жылдык мааракесине карата Бишкек шаарында чоң концерт өткөрдү. Иш-чара шаар тургундары жана күйөрмандар тарабынан чоң кызыгуу менен тосуп алынды. Концерттин эң кызыктуу учурларынын бири ырчынын өзүнүн сахна костюмун күйөрмандарына ыргытканы болду. Бул күтүүсүз белек үчүн бир нече күйөрман костюмду талашып, анын видеосу социалдык тармактарда тез арада тарады жана талкуу жаратты. Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим, Кубанычбек кызы кымбат. Уулум Мухаммад ошо жол кырсыгына кабылып, башынан удар алган. Азыркы учурда жардамга муктаж, балам отура албайт, баса албайт. Баламдын операциясына жардам кылып кетиңиздер, сиздерден сураныч. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт экен, сиздерден сурадарым. Баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Көптү көрсө көл болот дейт. Мен да балам көптүн катарында басып, ойноп, күлүп жүрүшүн каалайм. Бул теңдүүлөр чуркап жүрөт азыр. Жардамыңыздарды аябаңыздар. Сиздердин берген жардамыңыздарды алып жатабыз. Рахмат чоң. Бизге азыркы учурда $5000 каражаты керектөлүүдө, $13,000 чогулду. Жардамыңыздарга чоң рахмат, Аллах таалам ыраазы болсун. Кебиздин номерлер М-банк кымбаткы деп чыгат 3197. Ошол эле номерде деньги бар. Баланс кылып салам дегендерге. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 0600 Самаган деп чыгат. Өзүмдүн иним азыркы учурда Россия өлкөсүндө иштеп жүрөт. Берген жардамыңыздарга чоң рахмат, Аллах таалам ыраазы болсун.